Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Бүгүн дагы ушул шайлоо округдарын талдоого алалы. Анда бараткан талапкерлердин өзүн талдайлы. Ошондуктан талапкерлердин тарапкерлеринен дагы бир суранычыбыз бар. Ушул таарынбаса. Эми ырас сиздер бардыгыңыздар эл алдына чыккандан кийин анча-мынча биз этек жеңден чымчылап бир сыныбызды айтабыз, пикирибизди, оюбузду айтабыз. Сиздер жөнүндө кандай ойдо экенибизди, кандай пикирде экенибизди, эмнени ойлоп атканыбызды, кыскасы бардыгын ачык айтканга уруксат бериңиздер. Керек болсо кийимиңиздерди, чачыңыздарды, бети башыңыздарды бардыгын сынга алалы. Деги эле ошол мурда ким болгонсуз, кантип жүргөнсүз, эми дагы кайсыл жака бурулушуңуз керек, кайсыл жактарына бир кандай десем, эми бир жүргөн турганды өзгөртүш керекпи, же билимди өзгөртүш керекпи, же көз карашты өзгөртүш керекпи, ошого окшогон нерселерди сунуш катары айтабыз. Ошол нерселерди туура кабыл алсаңыздар. Анткени бул ар бир талапкер ошол жогорку кеңешке аттанып аткан учурда элдин алдында чыгаарда, ошол элдин сынына жана башкасына бир мен даярмын деп чыккандар гана чыгыш керек. Анан эгерде элдин сынынан корккондор болсо, ал үйүндө жөн эле отурганы жакшы. Эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча монтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, түбөлүктүүлүккө умтулат. Эгерде мынтип элдин башына чыгамын, эл башкарамын, эл жашай турган эрежени мына мен айтып беремин деген адамдар ошол элдин сынына даяр болуш керек. Себеби шайлоочулар өзүнө мындай бир баштыкты шайлап аткан учурда бул жакшы баштыкпы, жаман баштыкпы, бул жарайбы башкарганга, бизге акыл үйрөткөнгө бир дарамети барбы, жокпу деп сынаганга акысы бар. Анткени шайлоочулар булар сиздердин айлыгыңыздарды төлөп беришет. Ошол мейманканаңыздарды дагы шайлоочулар төлөйт, командировкаңыздарды дагы шайлоочулар төлөйт. Андан сырткары жанагы кызматтык машинаңыздарды дагы, жардамчыларыңыздарды дагы, анча-мынча нары бери учканыңыздарды дагы, айлыгыңыздарды дагы, кыскасы бардыгын биз шайлоочулар төлөп беребиз. Рас ошончо акчаны төлөп берип аткандан кийин сиздерди мындай бир сынап, бул жарайбы, жарабайбы дегенге ошентип талкуулаганга биздин шайлоочулардын акыбыз бар. Кыргызда, өзбөктө пухта деген сөз бар. Ал пухта адамдын сыпатына карата айтылат. Пухта адамдар монтип кайсыл жерде иштесе, кайсыл жерде жүрсө, ошол акчасын чача бербейт, тапкан буюмун акчасынан тышкары дагы бирдемелерди ала жүрөт, топтой жүрөт, ошолордун мекенине жөнөтүшөт. Үйүнө алып келет, пайдаланат. Ошондой пухта адамдарды мына жөнөткөн жүктөрү келди. Мына Жылдызбек менен Ильязбек дагы азыр бир партиясын алып келишти. Мына азыр карасаңыздар бардыгы бар. Велосипеди бар, дөңгөлөгү бар, мынага окшогон бирдеме бышыра турган мештери бар, бардыгы бар. Азыр эми ушулар келип түшөрү менен портерлерге жүктөлүп региондорго дагы кетет. Мен бардыгыңыздарды ошол Орусияда жүргөндөрдү айрыкча мен ошол пухта болууга чакырат элем. Анткени пухта адамдардын бардык жогу пухта. Акчасы өзүнчө, тапкан буюму өзүнчө, топтогон буюм терим окаттары ал өзүнчө, ошонун бардыгын алып келе берет, алардын берекеси болот ошо кишилердин. Мына, азыр бардык ушулар кетет азыр. Кеттик анда. 11-чи шайлоо округу. 11-чи шайлоо округу бул кызык округ. Бул Жалал Абад облусунун Манас шаары толугу менен кирет экен, Сузак районунун Барпы, Багыш айыл аймактары жана Көкжаңгак шаары толугу менен кирет экен. Анан шайлоочулардын саны 155 миң экен. Бул округда бирок башка округтарга караганда талапкерлердин саны кыйла аз. Башка жактарда мисалы 20нын үстүндө 22, 23, 24 болуп аткан болсо, бери дегенде бир 18, 15 болуп аткан болсо, 11-чи шайлоо округунда болгону 8 гана адам катталган. Катталгандын ичинен дагы жыдып отуруп, азыр болгону 5 гана талапкер болуп катталган. Эми ошол 5 талапкердин ичинен кимдер бар? 2 эркек, 3 аял экен. 2 эркек бул дайын. Булар
Кылычбаев Алтынбек Таирович экен. Анан Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич экен. Аялдардан болсо Камчыбекова Нуржамал, Салямова Венера, анан Калбердиева Мавлюда деген ушул 3 аял бар экен. Мындай алганда эми ушул 11-округда шайлоо бүтүптүр деп койсок деле боло берет. Анткени азыр эми элдин маанайын билесиңер. Көбүнчө биз мындай эркек талапкерлер 5-тен 6-дан болсо эми бири менен чабышат. А эки эркек талапкер боло турган болсо экөө өтө турган, мындай алганда экөө жанагы жайытты бөлүп алыптыр деп койсок болот. Андан сырткары эми 3 аял бар экен. Эми ушул 3 аялдан эми Калбердиева Мавлюда эми жеке ишкер экен, 66-жылкы дейт. Бул эжекени билбейт экенбиз. Кайсыл? Мына эжек экен. Так, андан сырткары Салямова Венера дейт, 86-жылкы экен. Прокуратура бөлүмүнүн башчысы дейт го. Прокуратура бөлүмүнүн башчысы деген дагы барбы экен, а? Ушундай кызмат барбы? Прокуратурада кайсы бир бөлүмүнүн башчысы болсо керек да. 86-жылкы кыз экен. Андан сырткары Камчыбекова Нуржамал Матисаковна деген бар экен, 63-жылкы, улуттук коопсуздук органдарынын ветераны, Манас шаардык башкармалыгынын статистикасынын жетектөөчү адиси дейт. Мына эжек экен. Мындай алганда ушул талапкерлердин, аял талапкерлердин дагы экөө коопсуздук кызматынан, мындай күч кызматкерлеринен экен, укук коргоо органдарынан экен деп коелу. Анан Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич менен Кылычбаев Алтынбек экен. Кылычбаев Алтынбек дагы азыркы аракеттеги депутат экен. Ташиев Шайырбек дагы азыркы аракеттеги депутат. Эми булардын эми мынау калганына токтолуштун кереги жок деп ойлойм. Эми Ташиевке токтолбой өтүп кетсек болбостур. Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси болот, генералдын иниси. Мындай алганда азыр бул жигиттин жолу, бул жигиттин жанагы иштеринин жүрүшүп аткандыгы ошол генерал агасынын амири менен деп койсок дагы капа болбостур. Анткени ошол Камчыбек Ташиев өзү кагылып, согулуп, саясатта бир камалып, бир айдалып, бир куугунтукта жүрүп, анан кайра бийликке келип, анан кайра кетип дегендей ушундай бир мындай өйдө ылдый жүрүштөрдү башынан өткөрүп, акыры жүрүп, анан өзүнүн партиялашы, досу Садыр Жапаровду бийликке алып келди. Ал акыркы жолку ошол Мекенчил партиясы менен шайлоого чыккан учурда ошол Садыр Жапаровду камактан чыгарабыз деген ураанды карманып, анан кийин ошол шайлоого аттанган болчу. 2020-жылдары. Анан ошентип жүрүп, чындап эле көп ишенген эмес. Бирок ага карабай, азыр бийликти ошол Мекенчил партиясы дээрлик алды десек болот. Алды. Досун президент кылды. Өзү жанагы досун түрмөдөн чыгарды, чындап эле жанагы шайлоо программасында айтылгандай. Анан өзү коопсуздук кызматын башкарып калды. Азыр эми буларды эки дос деп коюшат. Эми мына ошол эки достун бири генерал Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси болот, Шайырбек Ташиев. 76-жылкы экен. Бул Сузак районуна караштуу Барп айылында туулган дейт. Коммерциялык ишкердүүлүк адистиги боюнча Жалал Абадта билим алган экен. Президенттин алдындагы башкаруу академиясында бизнес башкаруу адистиги боюнча магистр болгон экен. Москвадан Бажа академиясын аяктаган экен. Жалал Абад мамлекеттик университетинин эл аралык бөлүмүндө жетектөөчү адис болуп иштеген экен. Бишкек шаарынын Октябрь райондук башкармалыгында жетектөөчү адис дейт. 2001-2003 жылдары мамлекеттик монополияга каршы комиссиясында жетектөөчү адис, башкы адис болгон экен. 2003-2013 жылдары инспектор, улук инспектор, башкы инспектор, посттун башчысы, Жалал Абад бажы башкармалыгынын башчысынын орун басары дейт. 2015-2021 жылдары Жалалабадский нефтеперерабатывающий завод дейт. Бул Жалал Абадтагы нефтин кайра иштетүүчү заводдо директор болгон экен. 2016-2020 жылдары Жалал Абад шаардык кеңешинде депутат дагы болгон экен. Анан 2021 жылдан баштап ошол директорлуктан дагы баш тартып, номер 14-чү бир мандаттуу шайлоо округунан дейт. Ошол эле Жалал Абадтын тегереги болсо керек. Ошол жерден номер
так 7-чи жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутат болуп шайланып келген экен. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы дейт. Эми бул расмий жанагы маалымат. Бул баягы элге кагазда таратыла турган, элге жарыялана турган билдирүү. Бирок эми мен сиздерге мындай эл билбегенирээк жактардан дагы анча-мынча айтып бергим келип турат. Эми муну анча-мынча жакындан билген кишилер бар экен. Мунун оң жана терс эки жагын айтып жүрүшөт. Ачык айтканда оң жагы катары муну абдан март дешет. Анан абдан боорукер дешет. Кээде ушундай бир мындай бир бечара же бир майып адамдар тууралуу же бир ушундай бир кайгылуу окуяларды айтып бере турган болсоң, ошолорду кадимкидей угуп отуруп жашып, кадимкидей ошого жардам береличи деп барып жардам берип, ошого окшогон бир боорукердик сапаты бар экен. Кээде апасын эстеп, апасын ушул айтып отурганда жашып кетмей жагы бар дейт. Аны ошол апасын эстегенде ошол сапатты Камчыбек Ташиевдин өзүнөн дагы байкайбыз. Ал дагы ушинтип балалыгын эстегенде жашып кетмей бар. Бул эми анын жакшы жактары деп коелу. Анан жаман жактары катары бул жанагы өзүнүн чөйрөсүн жакшы тандай албай жүрөт деп айтат элем. Себеби мында эгерде чындап эле агасына окшоп өсөм десе, агасына окшоп бир ушул бийликте жүрөм десе, саясатчы катары калыптанам десе, анда бул өзүнүн чөйрөсүн жакшылап карап, жакшылап тандап, анан ушул мамиле кура турган, отуруп сүйлөшө турган, пикир алыша турган адамдарын бир катар электен өткөзүп, аларга мындай бир ушул кыскасы эле өзүнүн чөйрөсүн бир катар карап чыгыш керек го дейм. Анан антпесе эми азыр эми аттарын айтсам капа болушу мүмкүн, бирок эми ушул Шайырбек Ташиевдин жанында жүргөн адамдардын эл арасындагы репутациясы көп деле жакшы эмес экенин мындай ачык айтып кое берели. Эми бул менин кеңешиме ушул Шайырбек Ташиев канчалык муктаждыгы бар мен билбейм. Эгерде кааласа эске алып коер, каалабаса эми жок. Көп сөздүн бир катары айтылып кала берет. Эми негизинен ушундай. Бул 11-чи шайлоо округунда азыр айткандай дээрлик интрига жок. Азыр ушул эки эркек талапкер өтө турган болсо, калган арттагы баягы 3 талапкер аял бар экен. Ошол үчөөнүн бирөөсү өтөт, күчтүүрөөгү, тыңыраагы. Анан экөө запаста туруп турушат. Анан бирөө жарымы бир жака кызматка жылып же кетип ушундай боло турган болсо, ошол баягы эки аялдын бирөөсү келет. Анан эгерде дагы жылыш боло турган болсо, кийинки аял дагы болот. Мындай алганда азыр бул жерге ушул номер 11-чи шайлоо округунан аттанып аткан 5 талапкер боло турган болсо, ошо 5-өөнүндө тең депутат болуп калуу мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай эми. Анан эми 12-чи шайлоо округуна өтө берели. 12-чи шайлоо округу бул абдан кызыктуу округ. Бул Сузак айылы, Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын имараты дейт. Эми бул жакта Сузактан алганда Жалал Абад облусунун Сузак районунун Кызыл Көл, Көк Арт, Атабеков, Кызыл Туу, Сузак, Кара Дарыя айыл аймактары толугу менен кирет экен. Андан сырткары Базар Коргон районунун Акман айылы, Базар Коргон шаарынын ушул бир нече номурдагы участкалар экен. Так, 21-31 шайлоо участкаларынан 24-59 шайлоо участкаларына чейинкилери бардыгы кирет экен. Эми бул жакта 154 000 шайлоочусу бар экен. Болгону бир 11-чи округдагы шайлоочулардан болгону бир 600-700 адам гана айырмасы бар экен добуштун саны жагынан алганда. Баштап бул жака 25 талапкер арыз жазган экен ушул 12-чи округдан шайлоого аттанам деп. Анын ичинен 7-өө жыдып кетиптир. Азыр эми 18-и калыптыр. 18-ин ичинде кимдер бар? Карай турган болсок, так, Карабекова Кызжыбек деген бар экен. Бул жогорку кеңештин аппаратынын кызматкери экен. Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевич дейт. Бул убактылуу иштебейт дейт. Эми бул киши азыр билгенимден ушул округдагы фавориттердин бирөөсү. Эми ушул жерде бир кагазга чызып эле көргөзүп коет окшойм. Өзү бул округ бир кызыктай. Ушул 12 менен 13-түн ортосу мынандай тең бөлүнгөн дейли. Мына жерде Дария бар.
мындай дария. Базар коргоонун ортосундагы дария бар. Эми ошол дарыянын бул жагы эми Базар коргон деп коелу. Базар Базар коргон деп коелу. Бул жагы эми Сузак тарап деп коелу. Эми бул жакта шайлоочулар азыр экиге шарттуу түрдө мындай бөлүнүп тургандай, бир тарабы ушул Базар коргон боло турган болсо, бир тарабы ушул Сузак болгудай болуп турат. Эми Сузак тарабынан азыр фаворит мына ушул Тойгонбай Ажы аттанып аткандай, фаворит болуп таанылып аткандай. Эми Тойгонбай Ажы жөнүндө айта турган болсок, бул эми азыр мурда абдан мындай салмактуу, олбурлуу, толук киши болчу дешет. Азыр кыйла салмак таштап калгандагысы дейт. Анан эми бул мурда Чубак Ажы менен көп жүргөнүн айтып, шайлоодо ошол көп интервьюларында ошол Чубак Ажынын атын пайдаланып аткан жери бар. Аны ачык айталы. Анан өзү анча-мынча ошол мунун жанагы кандай десем эми сүйлөгөн сөздөрүн көрдүм шайлоодо. Башкаларга окшоп жанагы бир жасалма сөздөр менен эмес, көбүнчө ошол өзүнүн мындай дээринен, нарагынан чыккан сөздөр менен сүйлөйт экен. Сөзүндө мүдүрүлгөнү байкалбайт, ишенимдүү. Анан анча-мынча эмес, кыйла эле көбүнө салыштырмалуу кыйла китеп окуганы байкалат. Сөзүн таап сүйлөй алат экен. Жакшынакай, мындай бир көргөн адамга анча деле мындай өтө интеллектуал адам болуп көрүнбөгөнү менен мындай угуп сүйлөшө келсең, түзүк эле интеллектуалдык дарамети бардай көрүнөт. Анан эми өзү негизи бул киши мурда дин иштери боюнча комиссияда иштеген экен. Ошодон улам баягы Чубак Ажылар менен жакындыгы дагы ошодон уламбы, же ага чейин эле жакындыгы бар беле, билбейм. Бирок ушул эми Чубак Ажынын атын анча-мынча пайдаланып атканын эми бир жагынан кээ бир адамдар ошонун атын пайдаланып атат, дешип атат. Бирок экинчи жагынан алганда эми бардык жерде бул менеджментте, маркетингте деп коелу, ушундай приемдор колдонулат. Негизи эле адамдар мындай аты чыккан, башы көрүнгөн адамдар менен жүргөн турганын айтып, эскерип, ушинтишет. Азыр эми кээ бирлери мисалы көз өтүп кеткен ата энеси жөнүндө айтып, элдин мындай боору ооруган мындай бир сезимдерин, бул деле киши турбайбы дегендей сезимди ойготкусу келет элден. Айрым талапкерлерди ошондогу байкап атам. Айрымдары ата энесинин көрүстөнүнө барып, бата окуп, ушинтип аткандарын атайын. Эми аны жөн эле мындай видеого чыгарбай деле окуп кое берсе болот да, жок, видеого тартып, ошол жерде ата энесине багыштап Куран окуп аткандарын чыгарып, айрымдары ата энеси тууралуу интервьюларды берип, ушинтип атышат. Анан бул киши ушул Чубак Ажы менен жүргөнүн азыр мындай колдонуп атат, толугу менен эле колдонуп атат. Эми бул баягы жакшынын шарапаты, жамандын кесепети деп коет, ошол жакшынын шарапатынан пайдаланып аткан чагы десек болот. Эми ушул жерде дагы бир кызык нерсе бар, ушу Чубак Ажыга байланыштуу. Ушул жерде азыр кезексиз эле дагы бир талапкер жөнүндө айтып берейин. Бул эжеке, мынау эжеке экен, Жалилова Гүлназ. Сиздерге көпчүлүгүңүздөргө ачылыш болушу мүмкүн. Ушул Жалилова Гүлназ Тажибаевна деп турат. Жана Чубак Ажынын бир тууган карындашы болот экен. Чубак Ажынын аты фамилиясы болсо Жалилов Чубак Тажибаевич болчу. Бул Жалилова Гүлназ Тажибаевна экен. Чубак Ажы менен таптакыр карама-каршы адам десек болот. Чачы боелгон, чачы кыска. Анан мындай жолу коронгон эмес. Мындай алганда бул киши абсолюттук түрдө мындай кандай консерватордук, абсолюттук түрдө мындай диний боло турган болсо, бул киши абсолюттук түрдө жанагы мындай демократ деп коебузбу, же либерал деп коебузбу, же болбосо ушундай светтик деп коебузбу, ушундай мындай бири-бирине ушундай карама-каршы экен. Баягы мен баягы күнү айттым эле, ошо сөзүм көбүнө бир кызыктай угулуптур. Эми бир карындан, бир жатындан туулган менен дагы адамдар ар түрдүү боло берет экен, көз караштар ар түрдүү болот экен. Ошол сыяктуу эле мына Чубак Ажынын көз карашы таптакыр башкача, тутунган жашоодогу тутунган позициясы башкача, баалуулуктары башкача, алган билими башкача. Бул кишинин дагы таптакыр ушу Чубак Ажыныкынан карама-каршы багытта деп койсок болот экен. Мындай эми бири-бирине таптакыр дал келбейт да. Өзү бул эжеке
Жалилова Гүлназ мына жактан табайын азыр. Так, Гүлназ Тажибаевна дейт. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде проректор экен. Анан ошодон улам бул киши эми көбүнөн угуп калдым, абдан билимдүү киши дейт. Бир нече тилде сүйлөйт дейт эжекени. Анан бул эжеке дагы коюп атыптыр. Бирок эми тагдырдын тамашасын караңыздар. Көпчүлүк мисалы Чубак ажыны аябай жакшы көргөн, пир туткан, анын жанагы сөздөрүн дайыма угуп, эскерип, ага багыштап Куран окуп жүргөн кишилердин көпчүлүгү азыр Чубак ажынын бир тууганына караганда Чубак ажы менен маал бирге жүргөн жанагы Тойгонбай ажы беле? Тойгонбай ажыны көбүрөөк мына Тойгонбай ажыны көбүрөөк колдоп атышкандай. Бул эми тагдырдын бир жагы тамашасы, жашоонун кызыгы ушунда болсо керек эми. Бир тууган калып кетип эле, анан мына жакта ошол Чубак ажы менен бирге жүргөн адам азыр Чубак ажы менен бирге жүрүптүр. Чубак ажыны жакшы билет экен. Чубак ажы менен жакын болгон экен дегендей сыпаттарга ээ болуп жатат. Бул ушундай эми. Так, андан сырткары кийинки номер 3-чү Чолпонбай уулу Бекмырза дейт. Бул башкы прокуратурада адис экен. Анан Масаберов Талайбек Айтмаматович дейт. Бул дагы жогорку кеңештин депутаты. Мына киши. Эми бул киши өтө кызыктуу, мындай бир караганда. Лакап аты Масса. Илгерки жаштыгындагы. Бул 66-жылкы болгону менен азыр ардагерлер арасында дүйнө чемпион экен. Мен мындай кызыгып карап көрдүм. Өмүр бою бажыда иштеген экен. Анан бир жагынан карасаң, мына өмүр баянды окуп, мен бул кишиден андайды күткөн эмес элем. Мына мынтип жазып атат. 1966-жылдын 26 июлунда Ош шаарынын Ош областынын Ленин жолу айылында туулган, жогорку билимдүү. 1989-жылы Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетин филолог адистиги боюнча 2007-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы башкаруу академиясынын менеджмент багыты боюнча магистр академиялык даражасын дейт. Ал эми 2009-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын юрист адистиги боюнча дейт. 2009-жылы Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын эл аралык мамилелер адистиги боюнча бүтүргөн дейт. Мындай караганда 2009-жылга чейин бул, то есть ошондо 89-жылдан 2009-жылга чейин канча болуп калат? 89 болсо, 99, 2009 болсо, дээрлик 20 жыл ушу окуп эле жүргөндөй экен. Өмүр баянын алсак. Анан эң негизгиси көбүнчө адамдардын экинчи, үчүнчү, төртүнчү алган билими эске алынбайт. Көбүнчө адамдардын биринчи алган, баягы базалык деп коет го, биринчи адистиги эске алынат. Анан адам дагы ошол биринчи адистигине көбүрөөк ыктайт. Мисалы орус тилчи дайыма ушу орус тилине жанагы ыктап жүрөт да. Кыргыз тилчи дайыма баягы каталарды текшерип, анча-мынча ыр жаза коюп дегендей. Бул кишинин азыр ошол негизги адистиги боюнча алганда филолог катары. Бул биздин журналисттердин кесиптеш экен да, биздин кесиптеш экен. Анан бул кишини азыр таң калып отурам. Бул 7 ноябрда баягы басма сөз күнүнө карата бул кишини дагы куттуктап кое берсеңиздер боло берет экен. Анан азыр ойлоп атам, бул киши анча-мынча ыр ушундай бир чыгармаларды деле жазып койсо керек. Анан бир кандай десем эми азыркы өзүнүн шайлоо алдындагы лозунгдарын, урандарын, жана баннерге чыгарыла турган сөздөрүн бул башка менен кеңешпей эле, башкаларга жалдырабай эле өзү эле жазып койгондой. Эгерде чындап филолог боло турган болсо, демек ага бул кишинин күчү, кудурети жетиш керек. Эми бул кандай десем эми? Бул баягы Сузак менен Базар Коргон деп атпайбызбы? Азыр мынау бир участок ушул болуп ата турган болсо, Сузак тарабынан жана Тойгонбай ажы фаворит боло турган болсо, Базар Коргон тарабынан мына ушул Масабиров азыр фавориттердин бири катары аталып аткандай. Себеби эми ал жерде негизинен эки район биригип калып атат да. Ошол эки район бириккенде эки район тең табигый түрдө булар баягы бирден депутат чыгарганга аракет кылышат. Негизи өзү, мисалы, эгерде
ошого каршы мисалы сузактан бирөө кыйын боло турган болсо, базар коргондо мисалы көбүрөөк адамдарды койдуруп оппонентинин добушун чачканга аракет кылат. Эгерде базар коргондон бирөө ушундай күчтүү, кудуреттүү боло турган болсо, ал берки тараптан сузак тараптагы оппоненттеринен көбүрөөк адамдарды койдуруп, элдин добушун чачып, элди бир нече мындай майда топторго бөлүп, анан шайлоочуларды. Анан добуштарды бөлгөндөн кийин жанагы базар коргон тараптан 2 депутат чыгып кетиши мүмкүн. Бирок эми бул жерде аялдарды эмес, көбүнчө эркектерди эске алган жагынан алганда, азыр эл ушул базар коргон тарабынан Масаберовду, анан сузак тарабынан ушул Тойгонбай ажыны депутат болот, ушул болсо ушул жарайт дегендей болуп, ушул 2 адамга көбүрөөк ставка коюп, көбүрөөк ушул экөөнө токтолуп аткандай. Анан эми кийинкисине токтоло турган болсок, кийинкисинде кимдер бар экен? Кийинкилеринен так. Энназаров Санжарбек Арзыкулович дейт. Анан Курманалиева Жылдыз Кочкоралиевна дейт. Так. Эрматов Нурдин дейт. Мына киши экен. Анан Жалилова Гүлназ, жана айттык, бул Чубак ажынын карындашы, проректор. Султанова Роза Ажымаматовна дейт. Бул убактылуу иштебейт дейт, мына эжек экен. Койчуманова Нуркан дейт. Бул эжекени билесиңер, бул ошол аймактагылар тааныса керек, жергиликтүү элдин арасында тамада катары таанылган десек болот. Ошол тамадалык кылып атканда, айрым бир иш-чараларды алып барып атканда узун уйкаш сөздөрдү айтып, узун ырларды айтып, анан адамдарга сөз берерде узун кылып ушундай бир аябай кооз сүйлөгөн эжеке. Анан бул өзү Улуттук жазуучулар союзунун Жалал Абад областтык бөлүмүнүн жетекчиси экен. Анан Урмошев Эрмекбай дейт, Алянович дейт, Манас районунун акими экен. Так, Рахман Медер дейт, 76-жылкы жогорку кеңештин төрагасынын алдында миграция маселелери боюнча кеңештин эксперти дейт, мына жигит экен. Анан Тилебаев Темирбек Кыргызбаевич дейт, убактылуу иштебейт дейт, 66-жылкы экен, мына киши экен. Так, Кайыпов Сулайман Турдуевич дейт. Так, бул эмес. Сулайман Кайыпов, мына киши акчач киши. Эми бул кишини билесиңер, телевизордон көп билбесеңер дагы телевизордон чыгып жүргөндөрүн билесиңер. Эми бул кишини илимпоз десек болот. Бирок эми бул киши жөнүндө мен кызык бир ойдомун да. Неге? Бул киши коюптур. Анан мен баштап мына жердеги башка эмелерди көрдүм да, эми талапкерлерди. Мындан карасаң, эми Сузак райондук маданият бөлүмүнүн башчысы дейт. Бирөөсү мына жакта бул киши эми баягы илимий кызматкер. Андан бул жагын алсаң, мына жазуучулар союзунун ошол облустук бөлүмүнүн жетекчиси дейт. Наркы Чубак ажынын карындашы, бул проректор экен. Анан эми ошолорду көрүп отуруп мен буларда мындай бир интеллектуал, жон гана акчага басым жасаган эмес, мындай билимге, маданиятка көңүл бөлгөн, ушунун артынан түшкөн кишилер дагы бар окшойт, жакшы окшойт, окумуштуулар бар экен деп мына кишини көрүп ушундай деп ойлодум эле. Бирок азыр мен ошол оюмдан бир аз эме кылып турам, кандай десем, бир аз мындай оюма доо кетип калды да. Себеби мунун баласы, өзүнүн баласы, ал Бишкек шаарындагы дагы бир округдардын бирөөсүнүн депутатка коюптур. Анан азыр атын эстей албайтам. Кыскасы, атасы Жалал Абадтан, баласы Бишкектен коюп атат. Эми булар кандай болуп калат дейм да, эми же бир жагы эми юридикалык жактан алганда атанын дагы, баланын дагы депутаттыкка койгонго, шайланууга укугу бар. Бирок экинчи жактан алганда эми биз мындай нормалдуу адамдар мынтип ойлойбуз да. Эми атасы депутаттыкка коюп атса, азыр баласынын колу бошобосо керек, азыр баласы атасына жардам берип жүрсө керек деп ойлойбуз да. Жок, андай эмес экен. Же болбосо баласы депутаттыкка койсо ойлойбуз. Сулайман дагы аш кайтып албайлы десе, Сулаймандын азыр колу бошобосо керек, ал азыр баласы депутаттыкка коюп, ошого жардам берип жүрөт дейбиз да эми бизчи. Анан азыр буларда андай эмес экен. Баласы өзүнчө нары карап кетиптир.
эми Бишкек тарапты ошол жактан округка коюп атыптыр. Анан атасы бул жактан жана түштүк тарапты карап кетип, ошол түштүктөн туулган жери окшойт. Ушул жактан депутатка коюп атыптыр. Көрсө Сулайман Кайыпов Сузак районунун Актоок айылында 1952-жылы туулган дептир. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин кыргыз тили жана адабияты бөлүмүн бүтүрүп, филолог, кыргыз тили жана адабияты боюнча окутуучусу адистигине ээ болгон дейт. Эми филолог экен. Андан сырткары эми булардын кимиси буларга өзү негизи жана фавориттерди атап кеттим. Азыр эми Акбаев Авазбек деген бар экен, убактылуу иштебейт. Камбарова Гүлмира Бекеновна дейт. Сузак райондук маданият бөлүмүнүн башчысы дейт, мына эжек экен. Анан Жусупова Зайнапхан Балтабаевна дейт. Эми кандай болсо дагы эми биз ар бир адамдын жанагы шайлануу укугун сыйлайбыз албетте. Ошондуктан бардык талапкерлерге ийгилик каалайм. Бирок эми фавориттерди атап өттүм. Эми ал канчалык ошол менин азыркы болжолум туура, канчалык туура эмес, аны эми ошол жердеги шайлоочулар өзүңүздөр чечесиздер. Так, эми 13-чү шайлоо округуна өтө берели. 13-чү шайлоо округу дагы бир кызыктуу округ. Бул жерде дагы мындай оңой эмес лөктөр чогулган десек болот. Булардын арасында илгеркилерден тартып азыркы ушундай бир саясий мындай лөктөр, ушул жерде саясий титандар ушул жерде бар. Алардын бирөөсү мисалы Талант Мамытов, Бакыт Сыдыков, Сайдулла Нышанов дегендер мисалы илгертен берки жүргөн мына көрүнүктүү ошол саясаттагы ошол төбөс көрүнүп калган кишилер. Эми ушулар жөнүндө эми секейин башынан айтып бере берейин. 13-чү шайлоо округунда 159 миң шайлоочу бар экен. Анан эми бул жерлер негизинен борбору мас айылы деп эсептелет экен. Бул Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Базар Коргон шаарынын эми Кеңеш, Арсланбап, Сайдыкум айыл аймактары толугу менен кирет дейт. Анан Нуукен районунун Садырбаев, Алиев, Момбеков айыл аймактары жана Кочкор Ата шаары толугу менен кирет экен. Андан сырткары Майлуу Суу шаары дагы мына ушул округка карайт экен. Бул жерде азыр айта турган болсок, негизги атаандаштык азыр Талант Мамытов менен Бакыт Сыдыковдун ортосунда болуп аткандай. Себеби эми андан сырткары бул жакта дагы ушул так, азыр мен бул жерде дагы бирөө бар, Алтынбек деген дагы бирөө бар эле. Так. Алтынбек дегенин наркыда калтырып кеттим бекен. Айбек Алтынбеков деген мына киши бар. Ошондо азыр эми биринчи, азыр менин оюмча мына ушул киши. Так, бул ушул так, азыр башынан эле баштайт окшойбуз. Эми башынан баштаганда так, мындай экен. Башынан баштап кете берели. Титандар чогулду деп ошого ой малаксып калды. Эми мына 14 талапкер арыз берген экен. Ошол 14 тең өтүптүр. 14-дөн бир дагы талапкер арызын кайтарып албаптыр. Бирөөсү дагы артка кайтпаптыр. Эч кимисиники кайтарылбаптыр дагы. Кыскасы 14-тү келип, 14-тү аттанып жатышыптыр. Мындай алганда өтө осознанный адамдар ушул жерге чогулган окшойт. Себеби башка жактарда эми кээ бири жыдып кетип атат, кээ бири коем деп кайра ойлонуп кайтып кетип атат. Буларда ушул 14-тү барыптыр, 14-тү өтүптүр, 14-тү тең бардыгы аттанып кетип атышат. Эми биринчи эле алганда мына Талант Мамытов экен. Так, жогорку кеңештин депутаты дейт. Талант Мамытовду тааныйсыңар. Бул киши жөнүндө эми мына жактагы өмүр баянын окуп бере турган болсом, Мамытов бул 76-жылы Жалал Абад облусунун Майлуу Суу шаарында төрөлгөн экен. Жогорку билимдүү экен. 83-жылы Майлуу Суу шаарындагы номер 5-мектепти аяктап, 93-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетине тапшырган экен. Так, 2000-жылы Баткен облустук прокуратурасында мыйзамдарды жана прокуратуранын мыйзамдуу укуктук актыларын аткарууну көзөмөлдөө боюнча бөлүмдө иштөө менен баштаган экен. То есть бул башында дегенде эле ушул жанагы мыйзамды көзөмөлдөй турган бөлүмдө
иштеп баштаган экен. Так. Анан 2010-жылы Жогорку Кеңештин 5-чакырылышына Ата журт саясий партиясынын тизмеси менен депутат болгон экен. 2012-жылы билесиңер, 2012-жылы булар жанагы мына Ала Тоо аянтында кум төркенин улутташтыруу боюнча митингге чогулгандар парламенттин имаратына кирүүгө аракет кылышып, топтолгондор Ак үйдү көздөй бет алган дейт. Аларды милиция кууп тараткан дейт. Ал эми Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев баш болгон бир нече адамдар Ак үйдүн тосмосунан ашып кирген. Милиция аларды кармаган, жана арасында Ташиевден сырткары ошол кездеги депутаттар Садыр Жапаров менен Талант Мамытовдор дагы болгон деп жазып атышат. Эми ушул жерден бир сиздерге кызык нерсени айтып берейин. Эми жанагы Ак үйдүн жанагы тосмосунан ашып кирүү билими жагынан юрист эмес, Камчыбек Ташиев үчүн, Садыр Жапаров үчүн ал тек гана саясий акция деп койсок болот. Алар эми ошол менен баягы өзүнүн саясий каршылыгын, наразылыгын көрсөтүү үчүн ушундай кадамдарга саясатчылар барып кое берет. Алар мындай нерсени эрен-төрөн көрбөйт. Бирок эми Ак үйдүн заборунан ашуу эмес, жөнөкөй адамдын, жөнөкөй эле кошунанын заборунан ашып кире турган болсоң, ал кадимкидей кылмыш экенин берки мисалы Ташиев менен Садыр Жапаров анча ал нерсеге маани бербесе дагы, прокуратуранын кызматкери катары, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөгөн адам катары, ошол бирөөнүн заборунан ашып кирген адамдарды соттоп камап аткан адам катары Талант Мамытов аябай жакшы билген деп ойлойм. Билип туруп ошого барган да. Ошол жагынан алганда бул эрдик кылган. Ал жөн эле ашып кирбестен ошол жерде жанагы Ак үйдү кооруп турган, эми ал жерде да жөнөкөй эмес балдар иштешет да эми Ак үйдү кооруп. Эми биринчиден жаш балдар, экинчиден жанагы атайын даярдыктан өткөн жигиттер, ошолор менен кадимкидей кылчылдашып, мушташып, ал жерде кадимкидей эле баягы кызык оюнду көргөзгөн. Досторун кадимкидей мындай алганда куткарган. Анан ушул Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров менен бирге монтип жанагы абакта дагы отурган, калпакты кийип алып, анан силер мыйзамсыз соттоп атасыңар мени деп ушинтип биз али силерге көргөзөбүз. Адилеттик орнойт, ак ыйлет, бирок сынбайт дегенге окшогон жанагы сөздөрдөн айтып, калпакты кийип алып ушинтип отурган. Анан бирок эми түрмөдөн чыгуу жолдорун издеп аткан маалда Талант Мамытов эми юрист катары берки достору менен ошол Камчыбек Ташиевден, Садыр Жапаровдон көз карашы башкачараак болду окшойт, башкачараак методдорду колдонду окшойт, балким бийлик менен сүйлөшүүгө бардыбы, иши кылып, булардын ортосу кийинчерээк муздап кеткендей болгондо дагы кийинки шайлоого Камчыбек Ташиев жанагы Мекенчил партиясын алып чыкты. Ошол партия менен барды. Талант Мамытов тынчыраак акчалуулардын, байлардын партиясы болгон Кыргызстан партиясы менен мынантип аттанган. 15-чи номер менен болсо керек. Ошентип анан Талант Мамытов жанагы эки дос менен мындай алганда жылдыздары анча келише бербей калгандай. Анан бокс боюнча бул чемпион экен. Күчтүү дейт, физикалык жактан аябай күчтүү дейт. Анан эгерде муну менен бир той-пойго барып, анан анча-мынча балдар алдыңан чыгып, бирдемелерди сүйлөй турган болсо, коркпой мушташты баштап кое берсең болгудай. Себеби Талант Мамытов качпайт, сен менен кошо мушташып, токмок жесе токмок жеп, түрмөгө түшсө түшүп, кыскасы мындай качып кетпегидей. Көчөдө таштабайт, мындай алганда эркекче мушташат экен. Анан мунун дагы кандай артыкчылыктарын айтса болот. Ошол дээрлик 2010 жылдан бери ошо саясатка бир жолу келип, ошол партия Ата журт партиясы менен депутат болгондон кийин ошодон бери ошол депутат болуп келатат. Бир жолу бул Жогорку Кеңеште жанагы төрага болгонго чейин жетишкен. Азыркы ошол төраганын ордунда отурган. Анан мындай алганда 7-чи кабатта отурган. Анан 7-чи кабаттан түшкүсү келбей, анча-мынча бир көп кеткен, анан мындай бир текеберленген адаттары бар деп айтышат. Эркек
тиктери, баягы жанагы марттыгы, жанагындай эркекче мушташкандыгы, досторун жолдо калтырбагандыгы жагынан бар экен. Бирок мушташып жанагы ошол жанагы талпа болсо талпа менен, жеке болсо жеке мушташып жанагы досун куткарып чыгып кетиши жагынан ишке жарайт дешет. Бирок анан бирок аягына чейин барбай, кийинчерээк ошол кой тынчыраак, өзүмчө тынчыраак эле адамдар менен барайын деген иши кылып, бул баягы башка эмеге бурулуп кеткен. Мындай алганда башка партияга ооп кеткен десек болот. Эми мунун шансы азыр өтө жогору эместей. Анткени бул жакта азыр мындан башка дагы эки чоң үлкөн дагы фигуралар турат. Алардын бирөөсү Бакыт Сыдыков. Бакыт Сыдыковду эми билесиңер. Бакыт Сыдыков бул 1970-жылы туулган. Эми Бакыт Сыдыковду мынчанчы жылы туулган деп эмес, Бакыт Сыдыковду Үсөн Сыдыковдун баласы деп билсек жакшы болот. Мынау киши. Анан билими бул эми мен баягы күнү дагы айттым, азыр дагы айтам. Жетекчилердин, окуган, эл башкарган, анан анча мынча тыйын кармаган ушул байлардын бир жакшы сапаты бар. Ал балдарын окутат. Балдарга билим берет. Анан Үсөн Сыдыков дагы ошол баламды билимдүү кылайын, балам мага караганда дагы билимдүү болсун деп көп эле аракет жумшаган окшойт. Ошентип бул окуптур. 93-жылы дейт. 93-жылы деген эми аябай жанагындай жылдар Москвада Мамлекеттик техникалык университетинин инженер-механик факультетин аяктаган дейт. Эми жөнөкөй филолог эмес, кадимки мындай инженер-механик деген бул аябай тактыкты талап кылган факультет да эми. Аны анча мынча киши аяктай бере албайт. Айрыкча кыргыздарды мындай бул факультетти бүтүп келген адамдар, ушул адистикти бүтүп келген инженер-механик, атомщик, ядерщик, анан жанагы гидроинженер, электроинженер, дагы бир нерсе ошого окшогон инженер, механик бир нерсе дегендерди бүткөн адамдар мындай Кыргызстан боюнча алып карай турган болсоң мындай саналуу эле өзү. Эми ошол саналуу дегенде эми 5-10 киши эмес албетте, көп эле, бирок өтө көп эмес да. Мисалы мурдагы элдин бардыгы зоотехник болушчу, анан аялдардын бардыгы филолог болушчу, же ашып барса орус тилчи, а берегиреги кыргыз тилчи болчу. Анан айрымдары ошол жанагы медик болушчу. А бул ошол инженер-механиктик факультетке тапшыргандар мындай бир шаарда ашып барса 5-10 киши болот да адатта. Эми мына ошондой мындай оор факультетти бүткөн киши экен. Анан азыр 2005-2010 бери Манас аэропортунда коммерциялык иштер боюнча вице-президент, башкаруучунун төрагасы дейт. Анан 2011-2015 жылдары АК компаниялар тобу директорлор кеңешинин төрагасы дейт. 2015 жылдан бери Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында Республика Ата журт партиясынан депутат болгон дейт. Ошондо бул 6-чы, 7-чи чакырылыштардын депутаты. Азыркы күндө дагы аракеттеги депутат, мындай алганда бул 2 жолу депутат болуптур. Азыр эми 3-чүсүнө аттанып атыптыр десек болот. Анан эми бул киши өзү мындай сүйлөгөндөрүн угуп отурсаң, мындай кандай деп айтса болот эми. Эми баштап атасы жөнүндө айтып берели. Атасы эми бул киши өзүнөн мурун дагы атасы Үсөн Сыдыковдун кадыры менен ошол саясатка келген деп деле айтсак болот. Себеби бул жанагы ошондойлордон кимдер бар? Исхак Масалиев бар мисалы. Исхак Масалиевдин баласы дагы ошол ата кадыры менен депутат болуп, ал мурда ошол кыргыз тилин жакшы сүйлөбөсө дагы кийин жакшылап сүйлөп, үйрөнүп, азыр кадимкидей ошол кыргыз тилинде түш жорган деңгээлге жеткен мисалы Исхак Масалиев. А бул киши дагы ошол ата кадыры менен ошол депутат болуп, ошентип келген. Азыр эми мындай жаман эмес депутат десек болот. Анан мен кээ бир учурда баягы күнү бир суроо берди. Эмне үчүн мамлекет жанагы ГП деп коет, мамлекеттик ишкана деп коет, госпредприятие деп коет. Ошол мамлекеттик мекемелерди эмне үчүн көбөйтүп атасыңар? Аны көбөйткөн менен алардын канчасы убыткада отурат, канчасы прибыльда отурат деп мындай суроо бергенде мен мындай экономиканы дагы түшүнгөн, ошого ушуну мындай сураган, ошого мындай акыл жүгүрткөн киши экен деп мен ошондо бир жолу мындай назарым түшкөн бул кишиге.
Ага чейин эми бул бир чоңдун баласы деп кое эле. Көп мындай маани берген эмесмин. Анан кийинчерээк бирок бул эки жолу кадимкидей мүдүрүлдү. Бирөөсүндө майып балдар боюнча сөз айтып мүдүрүлдү, экинчисинде жанагы тил маселеси боюнча мүдүрүлдү. Биринчисинде мына кыргыз тилин билбесем мен виноватмынбы деп атат. Эми бул кишиде ушул эки жолу мүдүрүлдү, ошол эки жолкусу тең тилден, анан бул эмоциядан мүдүрүлдү деп ойлойм. Өзү ошол көп нерсеге паамы жеткен адам экенине карабастан, ошол эмоциясын жакшы контролдой албайт окшойт, мындай эме окшойт. Эмоцияга берилип, анан мындай тилин жакшы контролдой албай калат окшойт. Же болбосо оюн жакшы жеткире албай калат окшойт. Кыскасы, майып балдарды бул мындай деди да. Эртерээк жанагы түйүлдүк кезинде балдардын жанагы түйүлдүктүн майып же майып эмес экенин эртерээк аныктап, анан энелерге эртерээк түшүндүрүп, угузуп ошонусун. Ошого жараша чара көргөнгө мүмкүнчүлүк берели. Эми майып баланы багып, ата эненин өмүрү бир 20-30 жыл ошону менен өтүп кетпесин дегендей мааниде сүйлөйм деп атып, бул майып балдарды не деди, ушу бирдеме деп алган дагы ошонун айынан жанагы майып балдары бар ата энелердин ошол жана таландысында калган. Анда бир жолу ушинтип жаңылды. Кийинкисинде ошол тил боюнча мына кыргыз тилин билбесем мен виноватмынбы деп атпайбы? Эми кыргыз тилин жана айткандай Исхак Масалиевдер деле кыргыз тилин билчү эмес да. Алар деле ошол мурдагы протократтардын балдары болгон. Алар деле ошол Бишкекти Фрунзе деп, ошол Фрунзедеги жанагы орус чөйрөдө, андан кийин жанагы Орусиянын ар түрдүү шаарларында окуп, ошодон ары мындай кыргыз тилине алардын муктаждыгы болгон эмес. И ошодон улам алар кыргыз тилин жакшы үйрөнбөй калышкан. Бирок эми кийин ошол аталарынын таасири менен, ошолордун баалуулугу менен, ошолордун колдоосу менен саясатка келишти. Келгенден кийин ошол парламентте кыргыз тилисиз саясатчы болуу, кыргыз парламентинде саясатчы болуу мүмкүн эмес экенин, мүмкүн болсо дагы андан ары мындай узагыраак ал жерде туруш кыйын экенин сезгендери үйрөнүштү. И ошонун катарында жанагы Исхак Масалиев дагы абдан жакшы үйрөнгөн. Анан эми бул киши ошону виноватмынбы деп жүрөт, бирок мен Бакыт мырзага айтат элем. Туура, мен сизди түшүнөм. Сиз мындай эстүү, баштуу, адекваттуу, жакшынакай эле депутатсыз. Башкаларга караганда билимиңиз, мындай көз караштарыңыз экономикалык мындай өйдө төмөн убытка дегенине, жана прибыль дегенине, ошого окшогондорду анализ кылгандарыңыз абдан жакшы. И ошого паам салганыңыз да жакшы. Мисалы, азыр көп депутаттар аттанып атат. Ошолордун көбү айтат, биз жашпыз, барып үйрөнөбүз деп. Үйрөнгүчөң, сени эл дагы 5 жыл, 10 жыл багыш керек да. Булар ага караганда даярыраак, жакшы. Бирок эми ошону мындай эмоцияларды контролдоп, анан тилди өнүктүрүп дегендей, андан ары кетишиңиз керек деп ойлойм. Эми андан ары жылыш керек. Анан билбесем виноватмынбы дегидей, эми виноват болбосоңуз айла жок эми. Анан эми бул кишинин кандай десек, эми атасы Үсөн Сыдыковду билесиңер, абдан каардуу, абдан күчтүү, абдан авторитеттүү жетекчи болгон. Эми ошондой жетекчилерден эми бул мындай алганда 1978 жылдар болсо керек, Ноокенден Базар Коргонду бөлүп, анан өзүнчө район кылып, ал жердеги ар бир мекемени ачып, ар бирине имараттарды салып, андан сырткары ошолордун баардыгы аз келгенсип, мисалы Көйлө районунун борборлорунда паркы жок. Базар Коргондо сай деп коет, ошол Тентек сай деп коет, ошол Тентек сай мисалы 2 километр энине нары бери кылып суу калагандай акчу. Мына ошол Тентек сайдын ортосунун мындай тарытып туруп эле ошол эски ордуна паркты салып, райондун борборун салып, мындай алганда сайдын ичин жер кылып, райондун борбору кылып салган киши. Анан ал киши бакты эктиргенде мекеме ишканаларга бөлүп берип, мына жерди сен, мына жерди сен, мына жерди сен эгесин деп эктирип, анан ушул жерде көчөт куурап кала турган болсо сен дагы куурайсың деп жетекчилердин баарын коркутуп, ошентип баягы эккен көчөттөрүнүн баардыгын көктөнтө берген жетекчи. Аябай авторитеттүү болгон, ал киши жөнүндө легендалар жүрөт. Ошон үчүн
бул өзү ноокендик болгон менен базар коргондо абдан авторитет. Жанагы атасынын авторитети абдан катуу. Азырга чейин ал жөнүндө сөз кылышат. Эми ошодон улам азыр мунун дагы шансы абдан жакшы фавориттердин бири деп аталып келатат. Эми бул кишинин болгондо дагы азыр билишимче, мындай байкашымча, спикер болуу амбициясы бар. Бул жөн эле депутат болуу эмес, бул андан нары барып спикер болом деген амбициясы мындай көрүнүп чыгып турат. Анан эми ал канчалык ишке ашат билбейм, эми бирок ушундай. Эми андан кийинки талапкер бар. Так, Бакыт Сыдыковду бүттүк. Так, азыр кайсыда 13дөбүз, 13тө. Андан кийинкиси Айбек Алтынбеков деген. Айбек Алтынбеков деген мынау киши. Так, бул 78-жылы туулуптур, Жогорку Кеңештин азыркы депутаты. Так, 78-жылы Базар Коргон районунун Көктонду айылында туулган дейт, жогорку билимдүү. 2000-жылы юрист адистиги боюнча Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн. 2000-жылы Ош технологиялык университетине караштуу аскердик кафедрасын аяктап, запастагы кичи лейтенант. 2014-жылы Базар Коргон районунун Ардактуу Атуулу намын алыптыр. 2015-жылдан азыркы күнгө чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чакырылышынын Республика Ата Журт партиясынан депутаты дейт. Эми бул эски экен. Кыскасы бул 2015-жылдан бери депутат. Грек-Рим күрөшү боюнча спорттун чебери, үй бүлөлүү. Эми бул киши жөнүндө дагы ар кимден сураштырдым. Сураштырганда эми бул киши ким? Бул кишини жанагы Бакыт Сыдыковду Үсөн Сыдыковдун баласы деп тааныш керек дегендей эле, бул кишини Баяман Эркинбаевдин жээни деп тааныса болот. Анан мурдагы фамилиясы Чомоев. Анан негедир бул кийин фамилиясын Алтынбек Чомоев, Айбек Алтынбеков кылып аты фамилиясын ушинтип фамилиясын өзгөрткөн. Анан Баяман Эркинбаевдин жээни катары бул 2010-жылдарга чейин бекен, 2007-2008 жылдар болсо керек, Баямандын көзү тирүү кезинде Ошто Баяманга караштуу Алай деген мейманкана бар эле. Мына ошол Алай мейманканасына Санжар Кадыралиевдин балдары, ал кезде ошол клубтар бар эле, спорт клубтар, кадимки баягы Кытайдагы Брус Линин кинолору болот го, ошол бир клуб менен экинчи клубтун балдары келип мушташкан. Ошол сыяктуу эле жанагы Санжар Кадыралиевдин балдары Алай мейманканасына бастырып барган учурда ошолордун бардыгын автомат көтөрүп та-та-та-та-та-та-так деп эле атып качырып, ошондо бир көзгө көрүнгөн жигит. Кийин Баяман Эркинбаевдин көзү өткөндөн кийин бул бир катар куугунтукта жүрдү Бакиевдин убагында. Андан кийин ушул фамилиясы качан өзгөргөн, кыскасы фамилиясы азыр Алтынбеков болуп калыптыр. Анан эми бул абдан кандай десем, мунун азыркы шансы абдан жогору. Сураштырсам ушул абдан кадыр бийик экен. Дагы эмнесин айтса болот мунун? Спорт жагына ушул чемпиондугу бар экен, жана Грек-Рим боюнча күрөштүн чебери. Анан бул спорт деле эмес, ошол добуш алууда дагы ошол Базар Коргондогу жергиликтүү чемпиондордун бири. Мурунку шайлоолордо жан башына бөлүп келе турган болсо, эң алдыңкы ошол эң көп добуштарды алып депутат болгон адам. Кайсы бир партия Айбек Алтынбековду өзүнө киргизе турган болсо, ошол Айбек Алтынбеков өзү караган территориядан эң жакшы, эң көп голос добуш келет деп кадимкидей эле ишенишкен, и ошол ишеним акталып жүргөн. Анан көбүнчө муну эмне деп мүнөздөшөт? Муну бир сырдуу, көп сүйлөбөгөн, бирок сөзүндө турган, анан жанагы Жогорку Кеңеште өтө авторитети бийик, депутаттар арасында өтө бийик дешет, дагы эмне? Кичипейил дешет, ороңдоп, короңдоп, баягы бирөөнү теңсинбей, ушуга окшогон бир мындай текеберленген мүнөздөрү жок деп айтышат.
Анан эми кандай десе болот? Андан сырткары эми бирок мунун кемчилиги катары айтсак болобу? Иши кылып мунун азыр жанагы базар коргондун базары, базар коргондун мал базары деп ошол боюнча арызданган адамдар бар. Анча мынча мага арыздар келип атат. Ошол аны ээлеп алган, муну ээлеп алган дейт. Эми аны ошол Баяман Эркинбаевдин маалында ошолор алынса керек, андан кийин буга өтсө керек. Андан азыр эми базарларды реформа кылып, нары жылдыр, бери жылдыр болуп аткан маалда бийлик адатта элге келип алып айтпайт да аны. Кожоюнуна келет дагы базарыңды жылдыр дегенде анан анан эл менен сүйлөшкөндө вот ошол жерде анан каша башталат. Кыскасы азыр ошентип ал жердеги майда соодагерлер менен алышып аткан маал окшойт. Анан бул добуш алуу жагынан убагында жанагы Сайдулла Нышанов менен Текебаевди кошкондо дагы экөөнү кошуп туруп дагы жеңип койгон жайы бар. Ошол жагынан алганда азыр дагы бул добуш алуу боюнча чемпиондордун бири. Анан менин азыркы ошол жердеги мындай сураштырганыма караганда биринчи орунда ушул Айбек Алтынбеков өткүдөй. Мындай фавориттердин бирөөсү экен. Экинчисинде Талант Мамытов менен Бакыт Сыдыков талашкыдай. Анан Сайдулла Нышанов эми бул киши аксакал, бул мурда эски ата мекенчи, мурдатан келаткан. Анан бул киши азыр эми бул жолкусунда канчалык алат билбейм. Буга чейин дагы бир нече жолу жеңилген. Бирок бул эми 2000 кайсы жылдар экен? 2005-жылдары болуш керек. 2005-2007 жылдары жогорку кеңешке депутат болгон экен. Ошол 2005-жылдары Бакиев куугунтукта жүргөн. Мындай кандай десем, апалда жүргөн деп койсок болот. Эми бийлик Акаев сүйө бербей аны. Анан ошол ал аргасыз премьер-министрликтен кетип депутат боло турган маалда ошол депутаттыкка койгондо ошол Бакиевди жеңе турган адам болсо ушул бир жараса Сайдулла жарайт деп анан ошол Сайдулла Нышановду ошол Бакиевге каршы ошол базар коргондон депутаттыкка койдурушкан деп айтышат. Эми ошондо чындап эле Акаевдардын үмүтүн актап Бакиевтерди шайлоодон жыгып ошондо Кыргызстанга дүңгүрөп аты аталган. Ошондон бери андан кийин ошол Акаевдардан ооп Текебаевка өткөн. Ата мекен партиясында эскиден мүчө. Анан акчасы мол. Бирок азыр бул киши өтө деле шайлоого аракеттенбей аткандай, өтө деле мындай бир жулунуп эле ушу мен болом дебей аткандай, бирок коюп коюптур негедир. Анан ушундай эми булардын баягы жарнактарын, рекламалык азыр иштерин көрсөң, азыр наркы Айбек Алтынбеков менен Бакыт Сыдыковдун жанагы рекламалык роликтери, баннерлери, тандаган түстөрү, чыгарган буклеттери, жанагы кийгизген жанагындай адамдарга жана кепка жана эмелерди берет го, ошолору дагы мындай 1-2 жыл кие турган, ушундай эмелерди кылып аттыр. Ушул жагынан алганда эми булар мындай шайлоого чындап кадимгидей киришкендей. Анан баягы айлык деңгээлдеги эмес, борбордон рекламалык эмелери, шиттери жана башкалары рекламалык материалдардын бардыгы борбордон жасалганы көрүнүп турат. Эми Жумаева Чынара Муратовна дейт, стоматолог экен. Анан Нурбаева Гүлназ Абдуллатиповна дейт, 81-жылкы дейт, айылдык кеңештин төрагасы айылдык кеңештин депутаты окшойт. Анан нотариусу бар экен. Анан Сайдулла Нышановду айттык. Анан Султанова Өлмаскан Абдыкапаровна дейт, мына эжек экен. Жээнбекова Гүлназ Камытовна дейт, 70-жылкы убактылуу иштебейт дейт. Курбаналиев Жаныбек Масабирович дейт, отставкадагы полковник дейт, мына киши экен. Анан Маматталиева Мунара Даниярбековна дейт, Садырбаев айыл өкмөтү инвестициялар бөлүмү дейт. Мына кыз экен. Саипов Айбек Сатыбалдиевич дейт, 85-жылкы ишкер экен. Кенжебаев Нурланбек
убактылуу иштебейт дейт. Карабекова Айгүл Асановна дейт. Мына эжеке экен. Анан бул эжеке боюнча азыр мен бул жака жазып алдым эле. 1-май райондук соту 2018-жылы бул киши тууралуу ушул соттолгондугу жөнүндө жанагы соттун актысы бар экен. Анан эми бул канча бир эсеп палатасынын койгон дооматы боюнча соттолгон окшойт. Андан сырткары эми ошол 1-май райондук соту тарабынан айыптуу деп табылыптыр. Бирок андан кийин ал башка соттордо, облустук же жогорку сотто акталганбы, акталган эмеспи, ал кандай болгон менде азырынча маалымат жок. Бирок эми жанагы адамдар, балким оппоненттери ушул эжекенин ушул материалын берип жиберишиптир. Ого эле көп экен, бир 20-30 бетпи, 40-50 бетпи, кыскасы ушул жаза бериптир мына соттун эмеси. Мындай бүт ушундай чечимдерин мынтип жөнөтүптүр. Түгөбөйт. Түм эле ушул барак ушундай. Мына 64 бет экен ушул. Председательствующий Боронбаев дейт. Кыскасы ушундай. Анан Абдалиев Мейкимбек Акимович дейт. Бул мурда бул борбордук шайлоо комиссиясында мүчө болгон экен эле. Так, анан жогорку кеңеште депутат дагы болуптур. 2021ден депутат болуптур. Анан Өнүгүү Прогресс партиясынан экен. 2000 ошондо 6-7 чакырылышынын депутаты боло турган болсо, бул киши кандай болуп калат? Бул азыр дагы аракеттеги депутат бекен. Бул кишини мен депутат экенине карабай тааныбайт экенмин. Кыскасы туугандар ушундай эми. Эми бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Бар болуңуздар. Анча-мынча сын болсо терикпеңиздер. Кыскасы ушундай эми. Бардыкы барман менен, жоктуку арман менен дейт. Эми кандай болбосун, билимдүүрөөк, бир аз такшалып калганыраак, анан анча-мынчага көзү жеткен, тили өткөн, тиши өткөнүрөөк адамдар депутат болсо жакшы болгудай. Анан мен баргандан кийин эми үйрөнөбүз да деген жаштар азыртан кээде жаштар болсун дей берген менен, кээде ошол жаштар барып алып үйрөнөбүз дегенге караганда бир аз бул жактан үйрөнүп, такшалып алып, анан кийин ошол жерге барып, кадимкидей нары бери чойгулай турганыраак деңгээлде болуп анан барса жакшы болгудай. Мен ошол жаштар жөнүндө айтканда бир нерсени эстегим келет. Мурда Атамекен партиясынан Жомарт Сапарбаев деген жигит депутат болгон. Андан кийин ошолор менен катарлаш Бакыт Калмаматов дегендер депутат болгон. Азыр ошол балдар жаш 25-26 жаштарында депутат болушу болду. Бирок бир жолудан депутат болду дагы, ошону менен азыр кайда жүргөнү, эмне кылып жүргөндөрү белгисиз. Мисалы, ошол жигиттер деле мындай шашпай, такшалып, бул жактан мындай бир тажрыйба топтоп, баягы турмуш дегенине, саясат дегенине, анан ошого окшогон нерселерди аңдап, билип, анан шашпай, бир аз акыл токтотуп, эмоцияларды токтотуп, анан анча-мынча ресурс жыйнагандан кийин, тажрыйба жыйнагандан кийин анан барса, балким азыр дагы саясаттагы, жашоодогу өмүрлөрү узунураак болсо керек эле, коомдук иштердеги. Анан азыр алар барарын барышты, анан бир жолудан жылт этишти, ошол бойдон жок болуп кетишти. Ошондой болгондон көрө азыркы жаштар шашпай, көп эле жулунбай, эми сөздүн ачыгын айтканда акчаны деле топтоп, нарак беракты бекемдеп, анан тажрыйбаны топтоп, акыл эсти токтотуп, акыл эсти деле мындай кап сыяктуу, ошол капты толтуруп акыл эске, анан кийин барган жакшыраак болор деген деле ойдомун. Анан эми ошол кантсе дагы эми баарыңыздардын пикириңиздерди сыйлайбыз, баарыңыздарга ийгиликти каалайбыз. Эми фаворит деп азыр айрымдарын атап өттүм, эми эл арасындагы фаворит деп айтылган. Эми ал канчалык болот, аны өзүңүздөр чечесиздер, сиздердин добушуңуздар чечет, урматтуу шайлоочулар. Ошол, бар болуңуздар.